Оштогу белгилүү бизнесмен Жалил Атамбаев пандемиядан улам киргизилген чектөөлөргө карабай миңдей киши чакырган той боюнча териштирүү баштады. Бир топ депутаттар атка минерлердин катышуусунда той өткөргөн Жалил Атамбаевдин уулу УКМКда иштейт. Мындан улам ага каршы кызматтык териштирүү жүрүүдө. Массалык жана майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө коюлган чектөөлөргө карабастан ишкер Жалил Атамбаев санитардык эпидемиологиялык эрежелердин талаптарын одуно бузду. 1000 адамды чогултуп той өткөрүп, коомчулуктун нааразычылыгын туудурду. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча иштен бошотууга чейин катуу чаралар көрүлөт дейт УКМК. Текшерүүнүн алкагында Жалил Атамбаев да УКМКга чакырылды. Жыйынтыгына жараша катуу чаралар колдонулат. Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тою 12 декабрда Оштогу тойканалардын биринде болгон. Коноктордун арасында Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Искендер Матраимов, Азамат Араббаев, вице-спикер Аида Касымалиева жана башкаларды көрүүгө болот. Аталган тойдо тартылган сүрөттөр интернетке тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Жалил Атамбаев уулун үйлөдү. Атамбаевдин УКМКда иштеген уулунун тоюна байланыштуу териштирүү жүрүүдө.